Саламатсыңарбы? Бул видеода биз химиянын негизги түшүнүктөрүнүн бирин түзгөн массанын сакталуу мыйзамы жөнүндө өтөбүз. Бул алгачкы сабактардын баары маанилүү. Химия үчүн, физика үчүн, биология үчүн айта албайм, бирок көпчүлүк түшүнүктөр үчүн, силердин өзүңөрдүн ой жүгүртүүңөр үчүн дагы өтө маанилүү. Силер канча химияны тапшырбасаңар дагы негизги сынакта булар силердин ой жүгүртүүңөрдү, орусча кругозоруңарды, дүйнө таанымыңарды кеңейтет. Силер көп нерсе билген сайын, көп нерсеге аналитикалык, критикалык ойлонгонду үйрөнгөн сайын силер неме болуп, башка дагы кыргыз тилде дагы аналогияларда, окуп түшүнүүлөрдө болсун, же жалпы эле мектептеги сабактарда, андан кийин университетте, жашоодо силерге ойлонууну жакшы үйрөтөт деп ойлойм. Бул сабактын бир любой бардык нерсени үйрөнсөңөр, бул ал сабак үчүн эмес, ал бардык учур үчүн кереги тиет. Бул жерде массанын сакталуу мыйзамы. Демек, бул биринчи терминди окуп көрөлү. Химиялык реакциядан чыккандан кийинки заттардын массасы ошол реакцияга кирген заттардын массасына барабар. Бул жактан эмнени түшүнөбүз? А жана Б реакцияга кире турган болсо, С жана Д продукттары чыга турган болсо, бул экөөнүн массасы бири-бирине барабар экен. Бул 10 грамм боло турган болсо, бул 15 грамм боло турган болсо, булардын кимиси канча чыкканын айта албайбыз, бирок экөөнүн массасын кошкондо булардын массасынын суммасы бизде 25 граммды берет. Бул ошону түшүндүрөт. Кандай бир реакция болбосун, мисалы, биякта бир идиште химиялык реакция жүрдү. Бул жакта дейли, бул болсо башында бир, мисалы, силер химия сабагында кызыл, көк түстүү немелер менен, эритмелер менен, solution дейм, англисче solution болот. Ошол эритмелер менен иштейсиңер. Мисалы, эритмелер ар кандай түстө болот. Кызыл түстөгү бир эритмени мугалимдер бир реагенттерди кошуп, бир нерсе кыла отуруп, эмне кылды? Ушул эле идиште, бирок анын түсү дейли кызыл түстүү болуп өзгөрүп кетти. Бунун ичинде бир нерселер болду дагы, реакция бүттү. Демек, силер бул жерде А заты кошулду, мунун ичинде бир нерсе болчу, ушинтип реакция болду. Бул реакциянын массасы, бул жактагы масса менен Анын массасын кошкондо, мунун массасына барабар. Демек, реакцияга кирген заттардын массасы чыккандардыкына дайым барабар деген нерсени силер үйрөндүңөр деп билишиңер керек деп ойлойм. Бул жерде бир мисалды иштеп көрөлү. Маселе, эгерде 11.5 грамм натрий металлы 17.5 грамм хлор газы менен реакцияга кирсе, пайда болгон натрийдин хлоридинин массасын тапкыла. Силер суроону окуп жатканда дароо бул жака ошону жазып кеткиле. Себеп дегенде кээде суроолор ушундай түшүнүксүз терминдер менен адамды кыйнап жазылат. Аны окуп бүтүүнүн өзү эле бир кыйын да, окуп бүтүшүнүн өзү эле бир чоң иш болот. Оюңар ар жерге чачырап кетет. Мисалы, 11.5 грамм натрий металлы дегенде сразу натрийди жазгыла, 11.5 деп жазгыла. Кийин хлор газы. Хлор Cl экенин билебиз, хлор. Бирок газы дегенде хлор газдары 2 атомдуу болуп жүрөт. Муну кийинки түшүнүктөрдө түшүндүргөнгө аракет кылам. Эгер муну билсеңер, абдан жакшы. Химияны жакшы окуп атасыңар дегенди билдирет. Ага 17.5 граммды кошсок, бул 17.5 грамм болсо, эмне чыгыптыр? Пайда болгон натрийдин хлориди. Натрий хлорид чыкты. Мунун массасы канча болот дейт. Бизде закон боюнча кирген реагенттердин массасы чыккан продукттардын массасына барабар. Демек, экөөнү кошобуз, 11,5 кошуп 17,5 барабар 29 грамм. Бул кандай болот? Мунун массасы демек 29 грамм. Бул натрийдин хлориди эмне экенин билсеңер керек деп ойлойм. Бул ашкана тузу. Биз кадимки ашканада тамак жасаганда колдонулган туз. Муну бирок
да бир ал жерде мен натрийдин хлоридине бир аз кошулмалар бар. Йодтолгон туз деп дагы айтат. Мисалы, ошол туздун сыртын окуп көрсөңөр, натрий хлорид анан йодтолгон деп жазып койгон болушу мүмкүн. Эми кийинки дагы бир мисалы реакцияны элестетип көрөлү. Мындай реакция бар деп койгула. Бир эле зат бар, А деген зат. Бирок буну күйгүзсөңөр же муну жылытсаңар, bundan B, C, D деген зат чыкты. Эми мунун массасы M1 болсун, мунуку M2, мунуку M3, мунуку M4 болсун. Силер Аны алдыңар, ысыттыңар, бул жерде ысытуу. Ысытсаңар 3 зат чыкты. Эмне кыласыңар? Силер башында реакцияны кылгандан мурда муну жазып алдыңар. Аны жазып алдыңар, ал канча экен? М1 экен. Билбейсиңер кандай? 10 грамм болушу мүмкүн, 20 грамм болушу мүмкүн, М1. Эми силерге суроо. М1 чоңбу же М2 чоңбу? М1 чоңбу же М3 чоңбу? М1 чоңбу же М4 чоңбу? Албетте, биз муну ойлонгондо биринчи кандай кылабыз? Массанын сакталуу законуна ылайык М1 бул реагент, реакцияга кирген зат, булар болсо реакциядан чыккан заттардын суммасы. М3, М4. Демек, мунун массасы үчөөнүн массасын кошкондо барабар болот экен. Демек, М1 албетте үчөөнүн кошкондо М1ге барабар болот болсо, М1 М2ден өзү чоң. М1 М3төн дагы чоң, М4төн дагы чоң. Бул М1 үчөөнү кошконго барабар. Ошон үчүн силер бул жерде алданбашыңар керек да. Мисалы, мындай суроолор берип калат. Калийдин нитраты КНО3 муну ысытсаңар эмне чыгат? Калийдин нитрити менен кычкылтек газы чыгышы мүмкүн. Бул жерде мен азыр 2ден берип реакцияны теңдеп атам. Реакцияны теңдегенди билбегендер үчүн дагы кийинки видеолордо теңдөөнү түшүндүргөн аракет кыламын. Бул жерде эмне көрүп атабыз? Бир нерсе кирип атат, эки нерсе чыгып атат. Кимисинин массасы чоң? Биз алардын санына карабайбыз. Главный бул жерде неме болду? Биякта реакцияга чейинки, реакциядан кийинки. Демек, реакцияга чейинкинин массасы реакциядан кийинкилердин баарынын массасына барабар. Бул жерде мунун массасы 30 грамм боло турган болсо, бул экөөнүн массасынын суммасы 30 грамм болот. Демек, түшүндүк туурабы? Биякта менде да бир кызыктуу суроо пайда болду. Силер муну да өзүңөр ойлоп көрүшүңөр мүмкүн. Макул дейли. Так, бир нерсе реакцияга киргенде анын чыккандардын суммасы дайыма барабар экен. Бирок силер мындай нерсени бул бир чоң жыгач деп койгула. Чоң бир отун. Башкачараак тартып көрөйүн. Мындай отундар бар. Биз отундарды эмне кылабыз? Отундар менен күйгүзүп тамак жасайбыз же башка бир нерселер кылабыз. Отунду күйгүздүк. Отунду күйгүзсөк, бизден эмне чыкты? Отунду күйгүзсөң эмне чыгат? Отунду күйгүзсөң, албетте күл чыгат. Мындай күл. Туурабы Нурбек? Күл менен кошулуп эмне чыгат? Газдар. О, молодец. Кандай газдар булар? Кээде биз газдарды көрүшүбүз мүмкүн, кээде көрбөй калышыбыз мүмкүн. Кээде бир нерсени күйгүзсөң түтөйт, а кээде ошол газдар сразу жок болот. Бирок биз көрбөгөнүбүз менен ал жерде газдар чыкты дегенди билишибиз керек. Демек, мындай нерсе бар да. Мен чоң отун күйгүздүм, бирок кичине күл чыкты. Мен муну өзүм үйдө алдым дагы, биринчи отунду тарттым. Отунду тартсам, отундун массасы мен 1 килограмм отун күйгүздүм. Ой. Килограммды. Мен англисче таңбалар көрүнүп калыптын.
1 килограмм отунду күйгүздүм. Анан кийин күл. Анда күйгүзүп туруп күл чыкты. Күлүн массасын тартсам, бул 50 грамм күл чыкты да. 1 килограмм бул 1000 грамм турабы? 1000 граммды күйгүздүм. 50 грамм күл чыкты. Бирок бизде закон бар эмес беле? Киргендер менен чыккандардын массасы бирдей болуш керек деген. Андай болсо, бул жерде бир жаңылыштык бар экен. Же биздин мен айткан бул массанын сакталуу мыйзамы туура эмес. Эсептегенде мен эсептеп атам. Бул кирди, бул чыкты, массалары башка. 20 эсе кичине. Бул жерде биз эмнени байкабай калдык? Бул жерде эгер силер байкаган болсоңор, албетте жакшы. Байкабай калгандар үчүн бул жерде газдар бар. Газдардын массасы бар. Бирок учат, учкан менен алардын да өздөрүнүн массасы бар. Бул жерде көп газ чыккан болот, көрүнүп көрүнбөй. Ошол газдардын булар эмнелер болушу мүмкүн? Көмүр кычкыл газы болушу мүмкүн. Же болбосо көмүрдүн бир көмүртек, бир кычкылтек болушу мүмкүн. Же болбосо суу дагы бууланып газ болуп, ушул реакциялардан чыккан болушу мүмкүн дагы. Отундун ичидеги кээ бир күйбөй калган, мисалы магнийдин оксидтери же темирдин оксидтери дейбизби, дагы бир башка металлдар, дагы башка нерселер бул жерде күйбөй калат дагы. Бул эмнени түзөт? Күл. Демек, биз мунун массасы менен бууланып кеткен газдардын массасын эсептей алсак, анан күлдүн массасын эсептей алсак, экөөнү кошсок 1000 грамм чыгат. Бууланып кеткен газдардын массасын дагы канча эсептесе болот? Аны ойлонуп көргүлө, бирок кызыктуу. Бул жерде дагы бир нерсе. Мисалы силер бир мыйзам деп мисалы айттым туурабы? Массанын сакталуу мыйзамы деп. Анан бир-эки реакциялар менен көрсөтүп бердим, бул дайыма сакталат деп. Бирок силер критически ойлонгонду билишиңер керек да. Сен ушундай деп айтып атасың деп туруп, анан өзүңдүн жашоодогу көргөн, мисалы мындай отундун күйгөн нерсе, абалдары сыяктуу нерселерди көргүлө дагы айткыла да. Бул дагы күйүү, бул бир реакция да, бул кычкылдануу реакциясы да, бул бир нерсенин күйүүсү. Кычкылдануу реакциясы. Мисалы, целлюлоза дейик, кагаз. Көбүнчө ошодон турат. Ал кандай структурадан турат дейли? Бул азыр мен оңой эле болчу, бирок эстей албай атам. Кагаздагы мисалы бир канча көмүртектен, бир канча суутектен дейли, да бир канча кычкылтектен турат дагы. Ушундай немелерден, бул карбохидрат деп коет. Көмүртек жана аштардын биригүүсүнөн жана бир кандай формада түзүлгөндөн болот. Ушул кагазды күйгүздүм. Кагаз оор болчу, күлү аз калды. Бул дагы күйүү реакциясы. Демек, бул жерде туура эмес. Ушундай ойлонгонду үйрөнүшүңөр керек. Анан, демек, туура эмес деп көрүнүшү менен силер көрбөй калган нерселер дагы бар экенин билип, бул жерде критически бир нерсеге дароо ишенбей, бир аз шектүү көз караш менен карап, башка нерселер менен салыштырып көрүп, анан тапсаңар, булар силерге өтө пайдалуу. Бул бир гана аналогия, химияда эмес, бул физикада, аналогияда, окуп түшүнүүдө, математикада сөзсүз кереги тиет. Жана сабакта эле эмес, силер башка бизнесте болсун, мисалы, бир нерсени сатып алганда, жашоодо бардык ушул закондор колдонулат. Да эскертүү, мисалы, кыйын математикалык формулалар, булардын баары эле жашоо үчүн түзүлгөн да. Биз мисалы көп созулган математикалык формулаларды көрөбүз, бирок ошол формулаларды элдер эмне үчүн колдонот? Күчтүү компаниялар, дүйнөнүн алдыңкы компаниялары соода саттыктын кандай жүрүп жатканын ошол математикалык туюнтмалар менен туюнтуп туруп, анан жолун чыгарып, элдер эмнени сатып алышын жана элдер эмнени сатып алып жатат, ошол сыяктуу нерселерди билип алышат да. Бул мисалы Coca-Cola сыяктуу дүйнөлүк чоң компаниялар сөзсүз муну колдонот. Мен өзүбүздүн профессор менен биздин бир профессордун сабагында айтайын. Ал сабакта дагы айтты, мен ошондой немелер менен иштеп көргөм дейт.
ошондой компаниялар менен иштеп көргөм дейт. Ал профессор өзү математикадан сабак берет. Мисалы, алар эмне кылат? Бул жерде бир аз ашыкча силерге маалымат болсун, кызыктуу маалымат болсун. Графтар менен иштегенди да үйрөнүшүңөр керек. Мисалы, мындай бир сызыктар болот, мындай болот дагы. Дагы ар кандай сызыктар кинолордон же болбосо жаңылыктардан бир нерсе көрүп каласыңар. Экономисттердин маалыматтарын же болбосо ошол экономикалык жаңылыктарды дейбизби. Ошондо силер буларды математикалык немелер менен туюнтуп берет да. Амалдар менен туюнтуп берет. Мисалы, f of x деп туруп, билбейм, бул бир эле нерсеге байланыштуу болсо, x'тин экинчи даражасындагы неме болсун. Азыр мунун кыргызча терминин айта албай атам. Дериватив деп коет. Экинчи даражадагы болсун. Андан кийин дагы ушундай үчүнчү даражадагылар бар. Бул x'ка жана y'га байланыштуу болгондор ушинтип өзгөрө берет. Бирок бул жерде маанилүү болгон нерсе, кечиресиңер, көп болуп кетти. Маанилүү болгон нерсе, булар ушулар аркылуу элдердин нерселерди сатып алып атканын колдонот да. Элдер демек Samsung Корея дүйнөгө телефонун сатып атат. Мына ал Samsung'тун телефондорунун сатылуу графикасы. Бул iPhone'дун графикасы, бул болсо Xiaomi'нин графикасы. Ошолорду эсептеп, математикалык формулалар менен эсептейт дагы. Демек биз кайсыл жерде бааны кандай кылсак утуп кете алабыз. Эгер бирөөлөр баасын көтөрсө, биз түшүрөбүзбү же ал жерде элдердин ой жүгүртүүлөрүн дагы, элдердин маданиятын дагы эске алат. Бирок ошол нерселерди ойлонгондо биз көп нерсени бир убакыттын ичинде сразу ойлоно албай калабыз. Аны математикалык формулага салып иштесек, анда бат ойлонуп, сызыктарды көрүп туруп түшүнө алабыз да. Алар ошондой сызыктарды көрсөтүп түшүндүрүп берет. Чоң компаниялар болсо, ошол маалыматтарга жараша өздөрүнүн продукттарынын, сууларынын, телефондорунун, Coca-Cola болсо сууларынын, Samsung iPhone'дор болсо, Apple'дар болсо телефондорунун бааларын дагы ушундай математикалык формулаларды колдонуп чыгарышат. Бизде болсо ага чейин дагы бир аз бар деп ойлойм. Биздин компаниялар, биздин чоң компаниялар колдонот албетте. Силер дагы математиканы, химияны, физиканы окуп атканда сөзсүз экзамен үчүн эмес, бул жашоого керектүү, кызыктуу маалымат болгон үчүн үйрөнгүлө. Университетте дагы ошону үйрөнөсүңөр. Университетте болсо ал дагы ошон үчүн эле пайдасы тиет да. Көбүнчө айтат, университетте окуган нерсең менен иште көргөн нерсең таптакыр башка дейт да. Университет башка, опыт башка дейт. Бул албетте туура, кошулам. Университетте башка эле теорияларды окуйсуң, мектепке келгенде башка нерсе, ишке барганда башка нерсени өтөсүң. Бул кимдин айыбы? Бул жерде кемчилик менин оюмча университеттеги билим берүү системасында. Биз бир массанын сакталуу мыйзамын көрдүк, дагы бир башка мыйзамдарды көрдүк. Аны биз жон гана мындай түшүнүксүз химиялык формулалар менен калтырып койсок, ал бизге көп пайдасы тийбейт. Бирок муну биз көрдүк, оттун күйүүсүнө, башка нерселерге салыштырып көрдүк. Демек, бул жашообузда колдонот экен да. Болгону биз экөөнү салыштырганды үйрөнүшүбүз керек да. Формулаларды кандай нерседе колдонулушун түшүнгөндү үйрөнсөк, дагы кызыктуу болот деп ойлойм. Ушунча көрүп бергениңерге рахмат. Суроолоруңар болсо, башка нерселер болсо, албетте комментарийге жазгыла. Видеолор узун болуп кетип аткан болсо, аны дагы жазгыла. Же ушул видеолорду 5 минутталык кылып, кыскараак кылып чыгарайынбы? Кандай болот деп ойлойсуңар? Кенен түшүндүргөн аракет кылганымдын себеби дагы силер жон гана жаттоо эмес, бир аз ой жүгүртүүнү үйрөнгүлө деген максатта кылып атам. Канча ой жүгүртүү үйрөнсөңөр, кайра эле айтып кетейин, аналогияларга, окуп түшүнүүлөргө, башка сабактарыңарга баарына пайдасы тиет. Силер математиканы үйрөнгөнүңөр окуп түшүнүүгө пайдасын тийбейт деген нерсе жок. Химияны үйрөнгөнүңөр химия гана пайдасы тиет деген нерсе жок. Баарына үйрөнгүлө, баары силердин ой жүгүртүүңөрдү кеңейтет.